Сауд Арабиясынын жогорку даражалуу бийлик өкүлү коронавируска байланыштуу жагдай жөнгө салынмайынча быйылкы ажылык зыяратка камынып турган 1 миллиондон ашык мусулманды бул сапарга ашыкпай турууга чакырды. Аталган өлкөнүн ажы жана умра иштери боюнча министри Мухаммед Салех Бентан 31-мартта мамлекеттик телеканалдагы маегинде Эр-Рияд бардык мусулмандардын жана жарандардын коопсуздугун камсыз кылууга даяр деп айтты. Бирок ажылык зыяратка камынып турган мусулмандарды илдетке байланыштуу жагдай бир жаңсыл болмоюнча сапарга байланыштуу кандайдыр бир документтерге кол койбой турууга чакырды. Министрдин бул билдирүүсү коронавирустун айынан быйылкы ажылык сапардан өтпөй калышы ыктымал деген сөздөр байма-бай айтылып жаткан маалга туш келди. Быйылкы ажылык сапар 28-июлда башталып 2-августка чейин уланмак. Ушул жылдын февраль айында Сауд Арабиясы Мекке менен Медина шаарларына чет өлкөлүк зыяратчылардын келишин чектеген. Бул өлкөдө оору 1,5 миңден ашык адамдан аныкталды. Расмий маалымат боюнча коронавирустан 10 киши көз жумду. Жакынкы чыгышта илдет 75 миңдей адамга жукту жана оору 3,4 миңден ашык кишинин өмүрүн жалмады. Аймакта коронавируска байланыштуу Иранда жагдай оор болуп турат. Жогорку кеңештин жыйынында депутат Мирлан Жээнчороев өкмөт мүчөлөрүнүн көпчүлүгү иштеп кеткенин эске салып, премьер-министр Мухамбеткалый Абылгазиевди кызматта отурууга моралдык укугуңуз жок деп сындады. Командаңыздын 95% кетти. Өзүңүз эле калдыңыз. Мен муну уят нерсе деп ойлойм. Андан көрө жоопкерчиликти өз мойнуңузга алып, кызматтан кетишиңиз керек болчу. Болбосо азыр командаңызды бекем кармап, карантин бүткөндөн кийин чечим чыгарсаңар болмок. Жээнчороевдун сынына премьер-министр Мухамбеткалый Абылгазиев иштеп жатабыз деп жооп берди. Жогорку кеңештин 1-апрелинде өтүп жаткан кезексиз сессиясына премьер-министр Мухамбеткалый Абылгазиев чакырылган. Премьер-министр Кыргызстандын вице-премьер-министрлик кызматына Аида Исмаилованын, ал эми саламаттыкты сактоо министрлигине Сабиржан Абдикаримовдун талапкерлигин жогорку кеңешке көрсөттү. 1-апрелде президент Сооронбай Жээнбеков вице-премьер Алтынай Өмүрбекованы, саламаттыкты сактоо министри Космосбек Чолпонбаевди иштен алган. Коопсуздук кеңеши 31-марттагы отурумунда коронавирустун алдын алуу боюнча жетиштүү иш жүргүзө алган жок деп, аларга чара көрүүнү премьер-министрге сунуш кылган. Көзү ачыктардын айтканы келдиби? Коронавирус тууралуу Ванга 20-кылымда эле айтканбы? Эксперттер 2020-жылдагы бул вирус менен көзү ачыктардын алдын ала айткан божомолун салыштырып жаткан мезгил. Болгариялык дүйнөгө белгилүү көз ачык Ванга 20-кылымда эле кандайдыр бир глобалдуу эпидемиялык инфекция тууралуу айткан. Ал 21-кылымдын 1-чейрегиндеги сандар кайталанган жылы дүйнө жүзүн оор кырдаал көтөрүн, эски оору жанданып миллиондогон адамдардын өмүрүн аларын, чыгыштагы сары терилүү адамдар тарабынан оору тарарын, илдетти дарылоого каражат жок болоорун айткан. Адистер ага каршы вакцинаны тез арада жасай албастыгын, дарылар эч кандай натыйжа бербестигин да баса белгилеген. Орусиялык эксперттер 22/02/2020, 02/02/2020, 12/12/2020 кайталанган даталар экенин, Ванга дал ушул коронавирус тууралуу айткан болуп жүрбөсүн деп божомолдошсо, иммунолог Марина Зуева Ванганын эски оору дегени 2002-2003 жылдары буга окшош вирус орун алган. Ошондой эле коронавируста оору түрү катары 1965-жылы эле катталган деп белгилейт. Бул жылдын февраль айы 2 санынын кайталануусу астында өттү. Нумерология мындай кайталанган сандар 100 жылда бир болоорун, кайталанган дата көп адамдардын жашоосуна глобалдуу өзгөрүү орун аларын айтат. Эксперттердин айтымында мындай датада жаманга чекит коюлуп, жакшы нерсе башталат же жаман окуянын орун алышына жол ачылат. Андыктан кайталанган сандардан жөн өткөзүп жибербестен багытын жакшыга буруп план түзүү керек дешет. Ал эми америкалык көз ачык гипнотерапевт Сильвия Браун 2008-жылы жарык көргөн Жашоонун бүтүүсү, акыр заман тууралуу жоромолдор жана анын дал келүүсү аттуу китебинде божомолдо 2020-жылы жер шаарына өпкөнүн пневмониясына окшош олуттуу оору жайылат. Илдет өпкөгө жана тамакка чабуул кылып, жөтөл менен коштолот. Медицинадагы белгилүү болгон ыкмаларды тоготпойт, бирок убакытка оору бат пайда болгондо эле тез жок болуп кетет. 10 жылдан кийин кайталанат да ошол менен түп орду менен жоголот деп жазган. Ал кезде бул оору китептеги айтылган сөздөргө маани берилбегени менен коронавирус пандемиясы азыркы бул китепке үңүлтүп жаткан учур.
2020-жылга божомол кылган астролог Жанар Кадыралиев чычкан жылында Кыргызстанда эң кооптуу мезгилдер деп бир катар даталарды атаган. Алардын биринчи 8 марттан 17 апрелге чейинки аралык болчу. Белгилүү болгондой, өлкөдө коронавирус жуктуруп алган алгачкы адам 18 мартта аныкталды. Коронавирус жашообузду өзгөрттү. Нью-Йоркто жашаган кыргыз кыздын маеги. Учурда Америка COVID-19 вирусунан жабыркаган мамлекеттердин сап башында чыкты. АКШта жашап, иштеп, билим алып жүргөн кыргызстандыктар да арбын. Бул мамлекетте вируска кабылгандардын саны 189.633 жетти. 3000ден ашык адамдын көз жумганы айтылды. Спутник Кыргызстан маалымат агенттиги Нью-Йоркто 9 жылдан бери жашаган Оксана Сыдыкова менен АКШдагы эпидемиялык абал тууралуу кыскача маек курду. Оксана алгач АКШга студенттик программа менен барган. Азыркы убакта грин-карт алып, Американын жараны. Ага чейин Кыргызстанда журналистика тармагында эмгектенсе, азыркы тапта Нью-Йорк шаарында коомдук иштер менен алек. Нью-Йорктогу абалды сүрөттөп бере аласызбы? Кырдаал ар мүнөт сайын өзгөрүп, абдан кыйын болуп баратат. Кечээ Нью-Йорк портуна кошумча керебет, дарыгерлер жана медайындарды алып келген чоң аскер кемеси келди. NYC конвенциялык борборунда медициналык жардамга муктаж адамдарды ооруканага жаткырууга жардам иретинде вируска кабылгандарды дарылоого ыңгайлашкан 3000 керебет орнотулганы кабарланууда. Вирустун таралышына жол бербөө үчүн жарандарды шаар бийлиги үйдөн чыкпоого чакырып жатат. Бул чындыгында башка адамдарга жардам бере турган биздин жалгыз мүмкүнчүлүгүбүз. Анткени адамдардын чогулуусу же өз ара байланышы вирустун жайылышынын негизги себеби болуп жатпайбы? Бүгүнкү абал адамдардын өтө кылдаттыкты талап кылууда. АКШда көчөдө жүрүүдө кандай чектөө эрежелер киргизилди? Полиция көчөлөрдү көзөмөлдөп турат. Эгерде сиз башка адамдардын жанында турсаңыз, 2 метр аралыкты сакташыңыз керек. Болбосо сизге $250 $500 чейинки айып салынат. Албетте, бул бюджетке акча чогултуу максатында эмес, адамдардын вирусту бирөөнүн экинчисине жуктуруусуна бөгөт коюу үчүн жасалган аракет. Бизге да колубузду тез-тез жууп, бет кап колдонуу керектиги байма-бай айтылууда. Бул талап учурда Нью-Йоркто эле эмес, дүйнөнүн кайсы бөлүгүндө болбосун вируска кабылбоо үчүн эскертилип жатпайбы? Өзүңөр билгендей, вирустун таралышын ооздуктоонун жалгыз жолу ушул экен. COVID-19 вирусу менен күрөшүүдө АКШ бийлиги элге кандайдыр бир болжолдуу маалыматтарды берип жатабы? Учурда вирус жалпы Американын чыгыш жана батыш жээктерине таасирин тийгизип, калган штаттар анын жайылышын азайтуу үчүн колунан келгендин баарын жасап жатышат. Тилекке каршы бул кырдаал канчага чейин уланаарын билбейбиз. Американын ар бир штатында жергиликтүү бийлик адамдардын өмүрүн сактап калууга болгон аракеттерди көрүүдө. Бирок вирусту жок кылуучу дары-дармек азырынча чыкпагандыктан пандемиянын качан бүтөрүн эч ким айта албайт. Нью-Йоркто вирусту жаңы жуктургандардын 80% улутуна жарандыгына карабастан алгач үйүндө, атайын кароодо болот. Азыр дүйнө жүзү боюнча АКШ эң көп жабыр тарткан өлкө болгондуктан биз өзгөчө кырдаал күн өткөрүүдөбүз. АКШдагы кыргыздардын арасынан ооруп калгандар жокпу? Бул жактагы кыргыздардын арасынан вирус жуктургандарды кезиктире алган жокмун. Андай маалымат да укпадык. Көпчүлүгү үйдөн иштеп жатышат. Акчаны күнүнө таап жаткандар кантте? Түзүлгөн кризиске байланыштуу ишин жоготкондорго АКШдагы атайын кыргыз уюмдарындагы активисттер жөнөкөй кыргыз жарандары акча чогултуп, колунан келишинче бири-бирине жардам берип жатышат. Өзгөчө кырдаал жашооңорду кандай өзгөрттү? Шаарда жашоонун өзгөргөнү кадимкидей байкалды. Бул вирустун бардык адамдарга жугуу коркунучу бар да, шаар тургундарынын маанайы пас. Коронавирус көп адамдардын өмүрүн алды. Токтой элек. Бирок америкалыктар дүрбөлөңгө түшүп, паникага алдырган жок. Муну менен бирге элде ооруну жеңип чыгабыз деген ишеними бар. Нур-Султан шаарында 9 кабаттуу үй карантинге алынды. Эми анын жашоочулары 2 апта бою батирден чыга алышпайт. Бүгүн 1 апрелде Казакстандын Нур-Султан шаарында көп кабаттуу үйлөрдүн бири карантинге алынды. Бул тууралуу казак басылмалары жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, карантинге алынган 9 кабаттуу үйдүн жашоочулары эми 2 апта бою өз батирлеринен чыга алышпайт. Аталган үйдө жалпысынан 54 батир бар экенин жергиликтүү маалымат булактары билдиришет. Карантинге алынган үйдүн подъездеринде эскертүү баракчалары иленген. Ал жака эч ким кире албайт. Мындай чара коронавирус аныкталган жашоочулары бар бардык көп кабаттуу үйлөргө колдонулат. Ал эми карантинден улам жумушка бара албай калган жарандарынын кызмат орундары сакталып, чыга албай калган күндөрү үчүн акы төлөнүп берилери айтылат. Ошондой эле көп кабаттуу үйлөрдүн алдында күнү-түнү полиция кызматкерлери күзөттө турушат.
Мындай кырдаалда жашоочуларга азык-түлүк жана дары-дармек алууга гана уруксат берилет, деп айтылат маалыматта.